Бул Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы. Алдыдагы жарым саатта кыргызстандыктардын жашоосу, жаратмандыгы тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Наристелерге дава берген массаж, жашоосун балдарсыз элестете албаган Чыңгыздын билимге умтулуусу менен сүйгөн кесиби тагдырындагы кыйынчылыктарды жеңип чыкты. Кызым аябай үйгө барганда магдырап уктайт, 2 саат кыймылдабай уктайт. Улуу кызым дагы ошондой. Стамбул шаарын көрөм деп келген туристтерди коштоп кыдыртып, баяндоочулук менен киреше тапкан студент Айдай Доолбекованын баяны. Бүгүн 3 коногум бар. 2 гимнастика тренери менен келишти. Ошо Стамбулда кыдыртам. Футбол аркылуу элди ынтымакка чакырса болобу? Баткенде диниятчылар жаштар менен топ тепкенче тартиптүүлүк, ынтымактуулукка үндөй баштады. Өзүбүздөн өзүбүз сөгүнүштү, баягында катык тийишти таштап, сабырдуулукка, ыймандууга ошого үйрөндүк. Талкаланган театрдын эски сахнасындагы актерлордун эки муунунун өкүлүнүн дымагы жана үмүтү. Жаш өткөн сайын эчтеке жасалбай, мен каалаган ролдордун баары ойнолбой калганы мага менин мындай чоң бир ичимдеки менин арманым болуп калды да. Студияда мен Сабыр Абдумамунов, эсенсизби? 31 жаштагы Чыңгыз Тукуев 1 жашка чейинки наристелерди укалоочу адис. Экинчи топтогу майыптын көзү 10% эле көрөт. Жашоосун балдарсыз элестете албаган Чыңгыздын билимге умтулуусу менен сүйгөн кесиби тагдырындагы кыйынчылыктарды жеңип чыкты. Тонус бар экен, Тонус бар экен. Азыр канча ай болдуңар? 3 ай. Пока чечинтпей турайын, а то ушуп калбасын, мындай кылып туруп анан кийин чечинтип алабыз. Бойтойгон бөбөктөрдүн бардыгын Чыңгыз адатта ушундай суроолор менен мээримтөөгө эркелетип тосуп алат. Жаш адис ар бир ымыркайдын тулку боюнун өзгөчөлүгүнө маани берип, өз ишин так аткарганга тырышат. Алгач баланы чочутуп албаш үчүн укалоо процесси бутунун учунан, манжалардан башталат экен. 1 жашка чейин 2-3 жыл алып койгон жакшы да, багач. 2-3 айында, 6 айында, 9 айларында алып коюш керек да. Если мындай проблемный болсо, анда уже почаще алыш керек. А эмеси жок болсо, как профилактика 3 жолу алып койсо болот. Ар бир баланын мышцалары, түзүлүштөрү керек, слабый, керек, в тонусе. Ар биринин өзүнчө подход керек да. Багач чувствовать. Чоң киши менен кичинекей айырмасы эмне? Просто булар айта албайт да, кайга ооруп атат, эмне ошону өзүң чувствовать керек да, кол мененчи. Массаждан кийин жакшы уктап, бою өсүп, активный болуп калат да. Скованностьтер снимать этесиң да. И кадимкидей бала активный болуп калат. Мындай жаткан бала уже переворачивать баштайт, оңго солго. Ар бир наристеге Чыңгыз жарым сааттан убакыт бөлөт. Бирок айрым учурда укалоо убактысы ымыркайдын маанайынан да көз каранды болуп калат дейт ал. 5-6 айдан кийин уже чочуп баштайт да, үйдө. Анан алдап, биянан чыгып, тиянан чыгып, ойноп, анан кийин жаза баштайсыз да. Анан такыр эле болбой калса, анан кийин ортодон операция пеленка деген бар, жаап коюп анан массаж кылабыз да. Такыр болбосочу. Өзүңүздү жүзүңүз көрсөтпөйбү? Булар мындай көрбөсө ыйлабайт, жата берет да. Ата-энеси жанында болсо кармап турат пеленкасын, массаж кыла бересиз. 3 айлык Жанелди ата-энеси укалоочуга бүгүн биринчи жолу алып келишти. Атасы Таганбектин айтымында ал Жанелден улуу кызы аруу экени да массажга ташып жүрүп, анын пайдасын байкаган. Ушу Чыңгыздын массажлатканын көрүп, мага массажлаткандай сезет да. Мен өзүм эс алам аябай. Анан мага ушунчалык таасир берип аткандан кийин кызым аябай үйгө барганда магдырап уктайт, 2 саат кыймылдабай уктайт. Улуу кызым дагы ошондой аябай эс алат, көңүлү ачылып, кадимкидей берет, өзүнүн билдирүүсүн берет да, өзүнүн күлкүсү менен, сүйлөгөнү менен аябай билинет, аябай эле билинет. Уже бир 5-6 жолу келгенден кийин кадимкидей немеси кыймылдары өзгөрөт. Кыймылдары тез болуп калат, бат болуп калат. Анан азыр мына улуу кызымды эле ошо алып келгенбиз, ал чуркаганда менден ашып кетет экен.
Ошентип Чыңгыз күнүнө Жанелөөдө 10 чакты мыркайды кабыл алат. Айтмакчы укалоо процессинен бир күнү 300 сом турат. Бишкектеги 18 бейтапканада 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан жигит соңку убактарда кардарлары көбөй баштаганын жана анын себептерин айтып отурду. Туура эмес тамактанганданбы, экология биздин ошолордун баары билетет го дейм да, азыркычы. Анткени көп эле отурушат, компьютерде отурушат, көп кыймылдашпайт, көп баспайт, прогулкага көп чыкпайт. Ошонун баары эле влиять этип эле, анан кийин почти каждый второй эле ушу то дисплазия болуп, то гипертонус болуп эле көп келип атат да балдарчы азыр. Саат 16:00 бейтапканада кишинин саны азайып, 3 күн аяктай баштады деген менен Чыңгыздын иши андан ары бейтаптардын үйүндө уланат. Жакын арада эле Акынбаева Тыныстанова деле кичинекей балага массаж бар Надаму. Ошолорго азыр массаж кылабыз. Алар келгенге мүмкүнчүлүгү жок, балдар кичинекей. Анын үйүнө чакырышкан, ошол үйүнө барып массаж кылам, буюрса. Демек жумуштан кийин дагы жумушка бара турбайсызбы? Жумуштан кийин жумуш толтурат да кечке чейин. Тинтип эле иштемей кечке чейин. Ошо Надаму улуу райондордо, ошо шаардын ичине чакырган жакка бара беребиз. 31 жаштагы Азиз Чигит өзү экинчи топтогу майып. Көзү 10% гана көрөт. Жарыкта киши же буюмдун сөлөкөтүн гана айырып көргөн жигит бейтаптарды кабыл алып жатканда аларга сыр бербей, өз ишин так аткарат. Келелди күнү кечки элге балдарга жардам берген Азиз сыртка чыкканда кайра өзү бир аз жардамга муктаж болуп каларын жашырбайт. Извините, какую маршрутку ждете? 267. Если 147 уйдет, скажете, да, пожалуйста, это не уж. Бакан, 144, Хорошо. Турганда токтоп, эме түшө берем, билем да маршрутка номерлеринчи. А мындай келатканда мындай кармаш кыйыныраак да. Өзүм эме сезбейм деле да. Мындай кыйынчылык деле кылбайт ал. Биз адамдар азыр мындай жакшы эле, сурасаң жардам берет. Так. 32-чи. Ой. Кечиресиңер. Так, эме иштебейт окшойт домофонучу. Деле кире береличи, басканда иштебейт атат. Фонарикти күзүп алып мынтип кирем да, биринчи киргенде көздү көндүрүп анан кийин. Так, бүгүн биринчи жолу келип атам ошон үчүн. 2. Саламатсызбы, Кирели. Кандайсыңар? Жакшымыз келиңиз. Киргенден кийин сөзсүз түрдө колду жууш керек. Так, каякта жыткы мылысы. Мынакей. Үлкен кичинекей бала жасаганда кол таза болуш керек да. Мыркайга колду жууп алабыз. Чыңгыз медициналык академиянын 2 жылдык укалоочу окуусун аяктаган. Ал анда көзү Азиз жана көрүүсү начар башка курдаштары менен бирге окуган. Айтмакчы, анын бир тууган карындашы да укалоочулукка окуп, ушу тапта Токмоктогу бейтапканада иштейт. Эми китеп окуй албай калгандыктан биз диктофон менен окудук да. Диктофон менен окуп 2 жыл кадимки эле анатомия, физиологияны окуттум, морфокорпустан, медакадемиядан. Биринчи ошо основасын билип туруп, андан кийин массаж кылыш керек да. Негизи адам зрениясы слабый болгондон кийин колу сезимтал болуп калат да. Сезим күчтүү болуп калат да, сезимтал болупчу. А мен деле башында болгондо мен кантип окумак элем, уже окуй албай калдым деп анан кийин көзү көрбөгөн кишилер көргөндө өзүм уялдым да. Чын айткандачы. Анда көз көрбөгөн кишилер деле өмөт жүрөт, колу жок, буту жоктор деле иштеп жүрбөйбү. Анан кийин өзүм деле ошолорду көрүп стимул болду да, мачы аябайчы. Чыңгыздын ата-энеси үй бүлөсү Токмокто жашайт. Ал былтыр тапкан акчасын топтоп, ишинин жанынан бир бөлмө үй сатып алган. Ишимден башка эрте келип калсам, чарчабай калсам, бияктан музыка коюп, кичине бийлеп тердеп анан йога кылып коем. 1 сааттай. Өзүм жакшы сезип калам, анткени өзүңдү карап турсаң, жумуштан кечке иштейсиң да, отуруп иштейсиң, туруп иштейсиң. Өзүң сезесиң да, асанкаң кыйшайып баратат, ошолорду жасап. 10 жыл ичинде жүздөгөн аристе менен таанышып, алардын ден соолугуна кам көргөн жигит азырынча үй бүлө күтө элек. Жашоосун балдар селесет албаган Чыңгыз келечекте өзүнүн балдарын эркелетип, мээримин төккүсү келет.
Ушу үйлөө курам деп эле аракет кылып атам, анан жолдон кетип барып жакшы кыздарды көрбөй каламбы, таанышсам депчи. Чоңго жооп калат деп коркосуң да. Балдарды абдан жакшы көрөм, кээде мынтип отуруп балалуу болсом деп кетем да. Пациенттер балдар эмете албайсың, кучактап өпкүлөпчү. Көрсөтүүнү чет жактагы журтташтар жашоосу менен улантайын. Бүгүнкү каарманыбыз Айдай Доолбекова 1,5 жылдан бери Стамбул шаарында билим алууда. Ал кыргызстандык достору менен бирге Стамбул шаарын көрөмдөп келген туристтерге баяндоочу болуп, коштоп кыдыртып, кошумча киреше табат. Айдайга шаардын тарых аймактары, музейлери, деңиз жөнүндө билгиси келген туристтерге көрсөткөн котормочулук кызматы да абдан жагат экен. Айдай Доолбекованы Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева кепке тарткан. Стамбул шаарында билим алып жаткан студент Айдай бүгүн аэропортко Софиядан Стамбулга келе жаткан кардарларын тосуп алганы келди. Бул 22 жаштагы Айдайдын окуудан кийинки турмушунун бир үзүмү. Ал досу Бектур менен Стамбул шаарында ушундай ишкерликтин түрүн атайын ачышты. Башка өлкө жарандарына караганда Стамбул аркылуу учкан кыргызстандыктарды $50 акы алып, шаарды кыдыртып кит болушат. Бүгүн 3 коногум бар. 2 гимнастика тренери менен келишти. Ошо Стамбулда кыдыртам. Айдайдын бүгүнкү кардарлары Стамбул шаарын биринчи жолу көрүп жаткандыктан, анын ар бир айткан сөзүн кунт коюп угуп, эстерине тутуп калууга ынтызар. Айдай мы нашли, это у нас... Айдай менен менин окуучуларымдын ата-энелери байланышып таанышыптыр. Бизге гид болот дешти. Өзгөчө студент мекендештердин ушундай кызмат кылып жүргөндөрүн көрүп, абдан сыймыктандым. Шаарды билген бирөө менен кыдырган башкача болот эмеспи. Буга чейин чет өлкөдө бир канча шаарларда болгом. Бирок Стамбул чындыгында кол шаар экен. Азыр эми баары ойдогудай болуп кыдырып жүрөбүз. Гид бизнесин жаңыдан өздөштүрө баштаганы менен Айдай туристтердин ар биринин табитине каалоосуна жараша иштөөнү жактырат. Ошондуктан айрымдары менен алдын ала сүйлөшүп, экскурсияны алардын талаптарына жараша уюштурат. Кээ бир кыргызстандыктар мисалы үчүн бат эле мечитке бир барып келели, анан кийин шопинг кылалы деп калышат. Ошондуктан бир шопинг кыла турган жергелерге дагы алып барабыз. Көптөр ошого кызыгышат. Турецкий кийимдерди бизден көп алышат го Кыргызстанда. Айдай учурда Түркия өкмөтү берген стипендия менен Медениет университетинин эл аралык байланыш факультетинин магистратурасына билим алууда. Стипендия алганы менен кошумча акча табуу аракети өзүндө өжөрлүктү калыптандырып жатканына ыраазы. Мисалы үчүн Стамбул негизи кымбат эле шаар Кыргызстанга караганда. Биз студенттерге бир аз жеңилдиктер бар, скидкалар бар, проездге дегендей. Туркияда жалпысынан 3000ден ашык кыргызстандык студент билим алат. Айдай менен кошо бизнести түптөгөн достору улам жаңы турларды түзүшүп, келген туристтерге кызыктуу экскурсияларды уюштурушууда. Тапкан кирешелерин бекер жоготпой, билимдерин дагы жогорулатууга жумшоону максат кылышкан. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары. Футбол аркылуу элдин ынтымакка чакыруу. Баткен облус казиятынын кызматкерлери аймакта популярдуу болгон топ оюндарында аралашып, ара чолоодо балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. Диниятчылар аш тойлордо Куран окуткан жайларда гана эмес, жаштар арасында да иш жүргүзүп, аларды тартиптүү, ынтымактуу болууга үндөсө болорун айтышууда. Баткен шаарындагы түнкү футболго кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да көп болду. Биздин арабызда дамлалар бар, ошолордун мындай насааттарын угуп, алардан байыгып, өзүбүздөн өзүбүз сөгүнүштү, баягында катык тийишти таштап, кайра сабырдуулукка, ыймандууга ошого үйрөндүк. Баткенде диниятчылар жаштарга салттуу диндин маанисин туура түшүндүрүп, аларды экстремисттик азгырыктардан оолактатуунун жаңы ыкмаларын пайдаланууга өтө баштады. Жаштар менен аралашып, алардын тилин таап, туура багыт берүү үчүн облустагы дин кызматкерлери футбол оюндарын уюштуруп жаткан кези. Биз ушул жерге келип дагы мына балдар менен ошол футбол ойноп, буларды ушул жерден дагы бир кайсы бир деңгээлде бул балдардын баягыдай ичкиликке же болбосо бир кылмыштуулукка, жаман жолго баскандын ордуна ушул жерде бир спорт, бир футбол, бир нерселерди уюштуруп, анын аркасынан
кичине бир аз болсо дагы бир ыймандуулук, ата эненин кадыр баркы, мекенди сүйүү, элди жерди сүйүү деген сыяктуу бир азын-аулак баягыдай жакшы сөздөрүбүз менен немени уюштурабыз. Мурда футбол ойноп эле сөгүшүп, бири-бири менен мушташып кетсе, азыр эми кичине баягыдай бири-бирин сыйлап, урматтап, путун тебип алса кечирип коем деп, ушул жерден дагы эми колубуздан келишиче баягыдай ошо туура динибизди таркат көрсөтүп аракет кылып атабыз. Футбол талаасында диниятчылардын чимирлип топ кубалап ойногону, андан соң олтуруп алып чогуу чараган диндин маанисин талкуулаганы жаштар үчүн да кызык болуп жатат. Азыр футболго жаштар гана эмес, улуулар да тартыла баштаган. Жаштар гана эмес, жөн эле бир ар кандай тармакта иштегендердин арасынан ушу дин кызматкерлери келип катышкандыгы жана ошондой эле ушул футболдон кийин ушу жаштардын арасында дин маселеси жөнүндө ошо диндин туура жактарын бизге айтып берип, жаштарды жакшы жакка үгүттөгөндүгү бул дагы биздин жаштар үчүн, биздин элибиз үчүн бул дагы жакшы өзүнүн жакшы жактарын берип атат. Баткен облусунун казысынын орун басары Нуридин Мамасабыров жаштардын дин тууралуу маалыматы туура чөйрөдөн алуусу керектигин белгилеп, айланасындагылардын көз караштарын, пикирин сыйлоону үйрөнүшү зарыл деп эсептейт. Баягы оюнчулардын арасында дагы ар кандай балдар болот экен, укугуну коргой албаган балдар болот экен, үстөмдүк кылган балдар болуп калат экен. Биз ушул жерде баягы теңдештирип дегендей, алсыз мындай кичине эмерээк балдарды кичине эмесин көтөрүп, берки таза эле дело ойлорун мындайча айтканда кичине ылдыйраак бол дедиртип, ушинтип бирдейликтүү, теңдүүлүктүү шарт түзүп көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Дин кызматкерлери жаштарды мыйзамсыз агымдардан, кооптуу тобокелчиликтерден сактоо укук коргоо кызматкерлеринин гана милдети эмес, жалпы коомдун милдети экенин белгилешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Кызыктуу каармандар болсо бизге сөзсүз сунуштап коюңуз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Бүгүн 23 апрель китеп жана автордук укуктун дүйнөлүк күнү. Бул дата ЮНЕСКО тарабынан 1995 жылы бекитилген. Буга байланыштуу биз Кыргызстанда китеп таануу илимине жол салып, 55 жылдан бери китепканачылардын ондогон муунун тарбиялаган профессор Тамара Шаймергенова менен маекти сунуш кылалы. Кыргызстанда китепканачы жана архив адистери бир гана Бишкек гуманитардык университетинде даярдашат. Окуу жайдын китеп жана архив иштери бөлүмүнүн башчысы Тамара Шаймергенова менен Бүйүк Кандусалиева баарлашкан. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Тамара айым. Эмне үчүн Кыргызстанда бир гана ушул Бишкек гуманитардык университетинде китепканачыларды даярдоочу кафедра бар? Же зарылдык жокпу? Эң чоң зарылдык. 2000ден ашык китепканалар бар. Ал только гана жанакы Министерство культурага караган. А бөлөктөрчү, бөлөк китепканалар, университеттердики каяк болсо ошонун баарында бар. Даже түрмөдө да китепкана болуш керек, роддомдо да болуш керек. Ошонун баарында кесиби бар киши иштеш керек да. Бирок азыр таптакыр ас болуп атпайбы? 20-25ке чыкпайт. Бюджетный орун берет. Анан кийин контрактный орун берет, бирок контрактка бизге анчалык келбейт. Анткени баары эле айлыгы аз, анчалык маани бере албай атышат азыр. Наука менен иштеш керек да. Мына мен диссертацияны кандай кыйынчылык менен жаздым. Анан окуйт турган мугалимдерибиз да жок. Болбосо Оштон да ачыш керек азыр. Кандай чоң регион. Азыр ушул китептер дагы өзүңүз айткандай абдан көп чыгып жатат. Бирок аларды окуган адамдардын саны азайып бараткандыгын атайын иликтөөлөр дагы көрсөттү. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Мамлекеттик идеологияны ушул жагына азыр буруу, ушуга көңүл буруу зарыл деген ойдосузбу? Абдан көңүл буруп, биринчи номер 1 да эгерде биз ошондой тарбиялабасак, ошону үйрөтпөсөк, анда таптакыр манкурт болуп, жанагы колунан эме түшпөй калат да.
интернеттин эмесин карап эле. Айылдын баарында бирден китепканачы болуш керек да. Ошолор таптакыр окубаган, китепкананы анчалык билбеген, только өздөрү ошону эле көргөндөр иштеп аткандар бар азыр. Бүт региондо эле ошондой. Мектептин китепканачыларын, алар вообще ноль. Мектептеги китепканачы эмне билет, эчтеке билбейт. Алар бир пенсияга чыккан мугалимди отургузуп коюшат. Вот аларды окутту. Региондордогу китепканачылар иштей турган, элге окугула деп багыт бере турган китептердин фондусу жаңыртылып жатабы? Асастан жаңылып атат. Өзгөчө кыргызча эчтеке жок деп эле ыйлай беришчү бар тең. Азыр кыргызча китептер да кошулуп атат. Бирок баары бир бизге мамлекеттик көзөмөл керек. Мамлекеттин акчасы керек дагы. Мен көпкө чейин айтканга убакыт жок, бирок илгери жана комплектование дегенде бул государственный иш болчу. Мамлекеттин деңгээлинде. Азыр ошого жетишибиз керек. Демек, Кыргызстанда ошо китеп таануу, библиография боюнча, тармагы боюнча илимий изилдөөлөр жок жана илимпоздор жокпу? Жок, бул бар, илгертен биздики бар. Илгери дегендей, баягы совет маалында бизди бөлөк улуттуктар жакшынакайга эле жактап кеткен. Анан алар эмне жактагандан кийин эле бөлөк жерге акчасын чоң берип, квартира берсе эле кетип калыштылар. Анан китеп таратуу деген бул абдан кызык кесип экен да. Аны дагы мен бөлөк жактан абдан билип туруп, ушул жерден дагы аны коллегия аркылуу сонун кылып өткөзгөм. Алар иштеп баштап ошо китеп таратууну кандай экенин түшүнгөндө аны да жаап койду бизде. Жапкан жок, хочешь, пожалуйста, эме келсин дейт жанагы контракт боюнча. Контракт боюнча тырмактай айлык менен алар келе албайт. Бюджет болсо жакшы болот эле. Бөлөк эч жерде жок, эч кимде жок. Китеп таануу деген бул өзүнчө бир 2 саат айтып бериш керек. Жанакы эле мен тиги таласта айтам. Фасолун кайка жиберерин билбей атпады беле. Ошондой эле биздики азыр китепти кайка жиберерин билбейдер бар. Китепти чыгарып салышат, миңдеген китептерди. Аны ошону кантип таратыш керекти? Бул деген экономикасы. Чет өлкөдөн үйрөнүп келип, мен миллионер болуп иштешет экен китеп менен иштегендер. Доллар менен айлык алып, доллар менен иштешет экен. Казактар эле ошондуп калды. А биз билбейбиз китепти кантип таратыш керек. Таратыш үчүн аны чыгарыш керек. Чыгарыш үчүн аны билиш керек, кандай кылып чыгарып, кимди чыгарып, эмнени чыгарышыбыз керек. Мазмунун кимге керек ал. Анан ошонун баарын тең билип алганда тим эле китеп кетет. Анан бизге көп жактан издательдин директорлору, чоңдору келет мага. Москва эмес, тиги Россияда эмес, тиги Германиядан Шпрингер деген бар. Алар ошо китеп таратуу менен дүйнө боюнча. Сонун китептерди чыгарып туруп анан кийин таратып атышпайбы? Акча экономикада түшүп атат. Анын өзүнүн өлкөсү дагы жыргап атат. Керектүү китепти окуп атышат. Бизде керектүү китеп жок, кереги жок китепти биздин тиги профессорлор сата албай чуркап жүрүшөт, өздөрүнүн жасап алышып. Ошол өзүнчө наука. Ошону окутуш керек дагы, үйрөтүш керек. Жанакы эле экономиканын ичине кирет. Мен аны кыйналып атып ачкам, тим эле. Ошондой эмесин баарын таап, учебный пландарын баарын тең. Аны ачып алып, иштеп окуп атканда анын баары кереги жок. Буларды чечүүчү мамлекеттик мекемелер, уюмдар эмне үчүн көңүл бурбай жатат деген ойдосуз? Алар просто түшүнбөйт экен да. Түшүнбөйт. Түшүнсө жана китептерди тим эле чыгара берет да. Ал болбойт андай. Азыр даже кийимдерди кандай чыгарып атат, керектүүнү гана чыгарат да. Керек жоктун баарын эле үйүп койбойт да, илгеркидей, уценённо кылып. Ал абдан бул өзүнчө илим. Мен абдан изилдедим. Ушунча көп нерсенин баарын түшүндүм. Анан азыр эгерде өкмөт бизди түшүнүп эметсе, биз дүркүрөп өсөбүз. Жалаң китептен деле экономиканы өйдө көтөрөбүз. Эми Тамара айым, биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Маектин толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Данистени театр артисттеринин эки муунун өкүлдөрү тууралуу баян менен улантайлы. Эмгек сиңирген артист Гүлмира Турсунбаева жана жаш актриса Динара Идрис кызы Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында иштейт. Гүлмира театр сахнасында мындан 30 жыл мурун келсе, Динара 1 жыл мурун өзүнүн өнөр жолун баштаган. Сахнада өнөктөш образдар жаратып, бирге иштеп келаткан эки муундагы артисттердин чыгармачылыгы тууралуу кесиптешим Зайырбек Ажыматов баяндайт. Илген атаңар жөнүндө айтышчы эле. Ушу карышкырды кантайганда көрөбүз деп. Эми көрүп жатышсың. Бир
мусапыр болду да калды. Бул жолу көчкү спектаклиндеги кемпирдин ролун жараткан театр жана кино актрисасы Гүлмира Турсунбаева күйөрмандарына айрыкча комедиялык жанрдагы ролдорду катыр аткарган артист катары таанымал. Ал алгач Эртөштүк спектаклиндеги Жез кемпирдин образын жаратуу менен театр сахнасына келип, кино жаатында Боз салкын, Гаишниктер, Карт бойдок, Такси жана Телефон баштаган бир нече тасмаларга катышкан. Бул айылдын эң эле маданияттуусу биспиз. Жада калса этти бычак вилка менен жейбиз. Тайма. Актриса жалындуу жаштыгы, иштесе ишке тойбой турган учуру театрга таптакыр көңүл бурулбай калган катаал мезгилге туш болуп, кыялындагы бир топ кызыктуу ролдор жаралбай калганына өкүнөт. Аябай бактылуубуз деп Москвага барып окуп бүтүп келгенден кийин доор алмашылып кетти да, союз кулады. Биз Шекспирлердин, Достоевскийдин, биздин тил Манаста Каныкейди ойнойм деген иште бир аябай чоң бир максаттар бар эле. Анан тилекке каршы ушинтип киного тартылабыз деген үмүттөрүбүз бар эле. Ошонун баары талкаланып калды да. Эчтеке жасалбай, мен каалаган ролдордун баары ойнолбой калганы мага менин мындай бир чоң бир ичимдеки менин арманым болуп калды да. Жашоосун театрсыз элестете албаган актриса дагы эле келечекке көзү түз экенин, армандын арты баары бир үмүткө байланаарын жашырбайт. Ошо көз өтүп кеткенче мен да ошо өзүм оюма тартып алган бир жакшы бир театрда иштегим келет да. Ошентсе да Турсунбаева жаштыкты, сулуулукту сүйгөн куттуу сахна эч качан бош калбай турганын, театр азырда өзүндөй дымак күткөн жаш актрисалар менен толукталып жатканына кубанарын айтат. Алардын бири Динара Идрис кызы. Жаш актриса жакында Көчкү спектаклинде жараткан образ үчүн Театр ишмерлер бирикмесинин эргүү уруттук сыйлыгын алган. Бул ийгилик Динарага чыгармачылык дем берди. 16-15 жылы Бибисара Налиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин аяктадым, актер чеберчилик бөлүмүн. Мастерлерим Мурат Мамбетов жана Калича Сидалиева болгон. Окууну бүтүп эле Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрында эмгектенгениме 1 жылдын жүзү болду. Кичинемден эле мен спектакльдерди көрчүм, телевизордон, окуудагы, мектеп учурундагы катышкан иримдер, ушундай нерселердин баардыгы топтолуп отуруп, мен акырында тилегиме жетип олтурам, актриса болуп. Жаш муун өкүлү Динара Идрис кызы Кыргыз театрында актрисалардын турмушу түйшүктүү экенин эми гана сезип келатат. Учурда ал балалык кыялы менен реалдуу турмушту айкалыштыруу чоң түйшүк экенин түшүндү. Чынын айтканда мен студент кезде өзүмө көп нерсени мындай орустар айтат, позволять этип, көп нерсени кылчумун да. Анан театрга келгенде чындап мындай үнөмдүү жашоо десем болуп калат болуш керек. Ошолго туура келет, потому что 4000 деген не деген айлык. Айдан айга 4000ге жеткирүү. Анын үстүнө дубляждар, съемкалар бар деңизчи, бирок ал постоянно эле боло бербейт да. Ошол себептен бул жагы чынында өтө кыйын. Азыр кандай десем, Кудай тааланын берген ырыскысы бар да ар бир адамгачы, ошол ырыскы менен эле жашап келатабыз. Менимче бул нерсе менде мурда эле жаралган ушундай нерсечи. Бул айлык менен жашай албайм, же болбосо кетем деген сыяктуу. Азыр кандай бир көнүп калдымбы, же болбосо мен көбүрөөк кесибимди жакшы көрөм десем болот. Тажрыйбалуу актриса Гүлмира Турсунбаева жана сахна сырын жаңыдан өзүнө сиңире баштаган жаш актриса Динара Идрис кызы да бул кесип ээлеринин илгери үмүт, кесипке чындап берилүү, сахнага болгон кусалык жана кумар кармап турарын белгилешет. Ушундай кыйынчылыктарды бар бир сахна унуттуруп салат да. Сахнага чыгасың, жанагы бир образга болгон дүйнөңдү чачып саласың, болду. Болгон байлыкты элдин кол чабуулары менен алып үйгө барып эс алып, кайра эртеңки дагы бир жакшы роль тийсе, тийбесе деле ошо кайра эле коллегалар менен барып чогуу иштесем деген бир жакшы үмүт да. Ролдорду алып караганда көп эле ролдор бар кыялдачы. Анан биз жакында эле Көчкү деген спектакль чыгардык. Боюмда болуп ойнодум. Турмушка чыкпасам дагы, боюмда болуп төрөп көрбөсөм дагы ошонун бардыгын режиссер менен иштеп, боюмда бар аялдарды ээрчип жүрүп, издеп,
роддомдорго барып карап изденип атып ошол баскан турган бүт ошол төрөгөн келиндин ролун чыгардым. Бул дагы болсо өтө кызыктуу жумуш болду. Көп жылдардан бери өздөрүнүн башкалкалай турган жайы жок. Учурда кыйроочудай болуп турган имаратта жайгашкан Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын актрисалары 100 чактуу орундуу оюн залын, эмеректери талкаланган боёнуучу бөлмөлөрүн, сырыда кеткен эшик терезелерин үлпүлдөгөн үмүттөрү, кызыктуу кыялдары менен чөкөттөп алышкан. Зайырбек Ажматов, Алишер Болотбек уулу, Азаттык. Артисттерди колдоп дайыма театрга барып туралы. Ошону менен Данистердин кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бардык видео архивибиз azattik.org. Ошондой эле YouTube'дагы Азаттык деген каналыбызда бар. Кирип баш багып архивдеги программаларды көрүп туруңуз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.